Саламатсыздарбы. Сиздер түз эфирде көрүп жаткан BBC Лондондон соңку эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Парижде драмалуу дагы бир күн. Коопсуздук күчтөрү жума күндөгү чабуул боюнча шектүү адамдарды кармады. Москвада президент Путин ислам мамлекетине каршы чогуу күрөшүүгө ишара кылды. Филиппинде Азия Тынч океан аймагынын өлкөлөрү саммитке чогулду. АКШ түштүк Кытай деңизиндеги аралдар маселесин көтөрүүдө. Биз ошондой эле бети дээрлик толугу менен донордон көчүрүлгөн адам менен таанышабыз. Эгер батыш өлкөлөрү ислам мамлекети тобуна каршы Орусия менен чогуу күрөшкүсү келсе, алар Сириянын президенти Асад бийликтен кетсин деген талабынан баш тартуусу шарт, деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министри. Президент Путин болсо улуттук коргонуу борборуна барып, Орус аба күчтөрүнүн Сириядагы аракеттерин талкуулады. Башкы командачы Орусиянын коргоо министринин, генералдык штаб жетекчисинин, ошондой эле операцияга катышып жаткан куралдуу күчтөр жетектегендердин билдирүүлөрүн укту. Президент Путин мындан кийин террорчуларга каршы чогуу чабуул коюу үчүн француз күчтөрү менен байланышууну буйрук кылды. В ближайшее время в район ваших действий подойдет. Чогул арада силердин операция аймагыңарга учактарды ташуучу кеме баш болгон француздардын аскердик кемелер тобу келет. Француздар менен түз байланышка чыгып, шериктеш катары алар менен кызматташуу керек. И работать с ними как союз. Мындан мурдаракта Франциянын президенти Олан ислам мамлекети аттуу топко каршы күрөштө глобалдык кызматташтыкка үндөдү. Бул топ бүткүл дүйнөгө коркунуч келтирет, деди ал. Түнү менен француз полициясы Париждин түндүгүндө рейд жүргүздү. Жума күндөгү чабуулду уюштурган деп шектелген 2 киши каза тапты. Алардын бири өзүн жардырган жангечти аял экен. Бүгүн таңгамал Сент-Денисте кайрадан ок атышуу болду. Бул жолу чабуул эмес, бир нече жардыруу менен коштолгон 1,5 сааттык дыкат даярдалган чара жүрдү. Үрөйү учкан тургундар полиция келип жатканын терезеден карап турушту. Полиция жума күнкү кыргынга тиешеси бар деп шектелген 5 киши жашаган батирди курчаган. Рейд башталганда бир аял белине таңып алган жардыргыч менен өзүн жардырып жиберген. Бир шектүү адам өлтүрүлдү. Бир нече сааттан кийин шектүүлөрдүн бирин жыпчылаңач кылып алып кетишти. 2 шектүү адам үй камагында калды. Сырттан бир нече кишини кармап кетишти. Дагы бир адам батирдин ээсимин деп түн ичинде келди. Бирөөлөр 2 кишини 3 күнгө тургуза тур дегенинен мен макул болгом. Бул кадырес эле иш. Алардын кайдан келгенин билбейм. Билсем киргизмек белем. Полициянын маалыматы боюнча, Сирияда туруп, жума күнкү кыргынды уюштурган Абдельхамид Абауд ушул батирде турган. Эми ал балким үй камагында же өлтүрүлгөндүр. Батирдин сыртында дале полиция турат. Аймактагы жолдор буулду. Коопсуздук күчтөрү жогорку даярдыкта. Бирок Париж жана анын тегерегинде жашаган эл үчүн жооптулар кармалып жатканы тууралуу кабар жагымдуу болду. Эми Филиппинге бет алабыз. Азия Тынч океан аймагынын мамлекеттери Манилага келип, экономикалык саммитке катышууда. АКШ президенти Барак Обама жана Кытайдын президенти Ши Цзиньпин дагы келишкен. Расмий күн тартипке кирбесе дагы түштүк Кытай деңизиндеги жер талаш маселеси жыйынга көлөкөсүн түшүрүүдө. Президент Ши бул маселени талкуулабасын айтса, президент Обама Кытай талаштуу деңиз аймагында жер ээлегенди токтотушу керек деп билдирди. Манила. Американын президенти гана өз учагы жана тиг учактар менен келип конду. Бул бардык тарапка, өзгөчө Кытайга АКШ биринчи оюнчу экенин туюнтат. АКШнын баркын огобеттер көтөрүп, президент Обама учактан түз эле Америка белек кылган Филиппиндин эң жаңы кемесине барды. АКШ түштүк Кытай деңизинде Кытайдын үстөмдүк кылуусуна жол бербейт. Кытай 1 жыл ичинде бул жаңы эбегейсиз чоң жасалма аралдарды кураганы Вашингтондун эсине оодарды. Өткөн айда Вашингтон жооп кылып, деңиз флоту менен бомбалоочу учактарын аралдардын жанынан алып өттү. Маниладан 100 километр алыс Субик булуңундагы АКШдын эски деңиз базасында 2 америкалык кеме турат. Булар эмнеден кабар берет? Сурамжылоого ылайык Филиппиндердин 92% америкалыктардын кайтып келишин каалайт.
When the Chinese start to build their Кытайлар жаңы аралдарын курап, Филиппиндерди опузалашты. Кытайлар деңизде жүргөн Филиппин балыкчыларын да опузалашат. Эч ким кансыз согуш учуруна кайтып баргысы келбейт. Бирок Кытайдын аймактагы таасири кеңейген сайын Филиппиндер Америкага ыктоого мажбур. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктарды улантабыз. Нигериянын бийликтери мамлекеттен 2 миллиард доллар уурдады деп шектелген мурунку чиновникти камакка алууга буйрук берди. Билдирүүдө айтылган Самбо Дасуки жалган келишимдерди таркатып, Боко Харам аттуу исламчыл топко каршы күрөшүүгө деп 12 тек учак, 4 аскери учак жана курал-жарак сатып алган деп айтылат. Самбо Дасуки каражаттарды уурдаганын четке кагууда. Бангладештин соту эки оппозициячыл лидердин өлүм жазасын күчүндө калтырган соң, өлкө бийликтери башламандыкка жол бербеш үчүн Facebook жана башка социалдык тармактарга бөгөт койду. Сот Салахуддин Кадыр Чотхури жана Али Ахман Мухаммад 1971 жылдагы өлкөнүн Пакистандан көз карандысыздыкка жетүү согушунда кылмыш жасаган деп чечим чыгарган. Кытайда Тайвандын мурунку лидери Чиан Чин Куонун Ханчжоудагы үйүндө Макдональд рестораны ачылганы карама-каршы маанайды жаратты. Бул вилла маданий эстелик катары сакталышы керек дегендер аны музейге айлантууну талап кылууда. Бирок расмийлер бул имаратты сактоого каражат табуу үчүн аны Макдональдга бергенин айтышууда. Нью-Йоркто докторлар адамдын бетин донордон көчүрүү боюнча ири операция ийгиликтүү болгонун билдиришти. Америкалык өрт өчүрүүчүгө мээсинин жашоосу токтоп калган адамдын бетин көчүрүү медицинадагы тарыхый жетишкендик дейт докторлар. Бул Патрик Хардисондун Миссисипиде ыктыярчы өрт өчүргүч болуп жүргөндөгү түшкөн сүрөтү. 2001 жылы ал өрт жалмаган имараттан бир кишинин өмүрүн сактап калам деп өзү өрттөн катуу жабыркады. Анын бети башы таанылгыс болуп күйгөн. Эми радикалдуу операция менен гана анын өңүн киши карай алгыдай кылып өзгөртсө болот. Бул трансплантацияны жасайбыз деп күнүгө катуу иштеп жатышат. Бир аз эле убакыт калды. Бул жерге колуң тийгенин сездиңизби? Августта адамдын жаңы териси, кулагы, мурду жана көздүн сурмасын көчүргөн эң узак созулган операция жасалды. 26 саат созулган операцияны ийгиликтүү өткөрүш үчүн хирургдар 1 жыл бою машыккан. Акыры ылайыктуу донор табылды. Жол кырсыгынан каза тапкан велосипедчи Дэвид Раутбауктун жакындары анын органдарын трансплантациялоого уруксат беришти. Өнүккөн технология менен адамдын бетин трансплантация кылуу мүмкүн экенин далилдедик. 3 айдан кийин Патрик жаңы өңүнө күнө баштады. Балдары анын күйүп калган бетинен коркушчу. Эми алар да көнүп кетер бекен. Балдарым акырындап көнүп кетет. Бир аз убакыт керек. Алар жаңы сүрөтүмдү көрүштү. Донордун апасы өз пикирин билдирди. Патрик эми сулуу болуп калды, деди ал. Эми спорт жаңылыктары. Жаңы Зеландиянын регби боюнча жылдызы 40 жашында көз жумуп жерге берилди. Джона Лому регбинин эң мыкты оюнчуларынын бири деп таанылган. Бирок бөйрөк илдетинен улам спорттон эрте кетүүгө мажбур болгон. Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джон Кей дагы спортчунун жакындарына көңүл айтты. Футбол кечээ Англия менен Франциянын курамалары Уэмбли стадионунда достук беттеш өткөрүп, Англия 2-0 эсебинде утуп алды. Өткөн аптадагы Париж шаарындагы чабуулдардан кийин 70 000 фанат Франциянын гимнин ырдап, оюнчуларды талаада тосуп алышты. Ал ортодо Германиянын Голландияга каршы оюну стадиондо бомба бар деген коркунучтан улам кийинкиге жылдырылды. Жаңылыктардын соңунда 1960 жылдары Америкадагы хиппилердин борбору болгон Калифорнияда ушул күнөрү ондогон тургундар велосипедтерин түркүн түстө жандырып тепчү болду. Себеби дейт алар, бул жактагы Венеция жээгин түркүн жылдыздар, музыканттар менен артисттер мекендеп алды. Биз алардан кем болгубуз келбейт дейт жергиликтүү тургундар. Берүүбүз ушу менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.